Убада деген сөздү укканда ар бирибиз аткарбай калган убадабызды жана аткарып, анан өтө кубанган учурубузду эстейт болушубуз керек. Убадалар. Чындыгында убада бербе дейт, асманды дагы оозанып, жерди дагы оозанып, ант бербе, убада бербе дейт. Убада адам өзүнө тузак болуп коюшу мүмкүн. Бирок биз бүгүн айта турган убада бул өзгөчө жана таптакыр башкача убада. Кызыкпы? Анда 10 мүнөттүк подкасттан алыстабаңыз. Достор, кандайсыздар? Эгерде ата-энелер өз балдарын тарбиялоодо Кудайдын көргөзмөлөрүн колдоно турган болсо, анда алар жогорку жактан жардам алышат деген сонун сөз бар экен. Мына ушул сөздүн негизинде бүгүнкү подкасттын тегерегинде сөз кылалычы. Кудай силерге сүйүү жана түшүнүү менен көз салып турат, Силердин, биздин сыйыныбызды угуп, муктаждыгыбызга жардам берүүгө даяр. Ал ар бир жүрөктүн оор кыйынчылыктарын билет. Жана ар бир кыйын жагдайларда биздин ишенимдүү досубуз болгусу келет. Бул жаратуучу Кудай. Караңызчы, канчалык зор. Анын ишенимдүү түбөлүктүү колдору бизди дайыма колдойт. Ыйса жерде болгон мезгилде анын ата-энеси да болгон, жакырчылык менен жана көп сандаган түйшүк, мээнет, жан кыйынчылыктар менен күрөшкөн. Бүгүн Ыйса ар бир эне үчүн жана алардын түйшүктөрү, кырсыктуу иштери, кайгылары, айтор кыйынчылыктарына ортоктош болгусу келет. Куткаруучу кызын жин дарыган аялдын тынчсызданган жүрөктүн жеңилдеткенин эсиңердеби? Ушул окуяны укуңуз келсе, Инжил китебин окусаңыз болот. Ананда эне сыйынганда ал угат жана балдарын алкыштайт. Жесирдин жалгыз баласын өлүп калганда, аны көргө көмүш үчүн көтөрүп бара жатканда, аны кайрадан өз энесине тирилтип кайтарып берген Ыйса. Бүгүн дагы өз жакындарынан айрылып жаткан энелердин кайгыларына Кудай ортоктош. Ал Лазардын табытынын жанында көзүнө жаш алып, аны тирилтүү менен Марфа жана Марияга өз бир тууганын кайтарып бербеди беле? Ким Мария Магдалинанын күнөөсүн кечирди эле? Айткылачы. Айкаш-чыгачтын каарында кыйналып жатып, ким өз энесинин камын ойлогон? Ким ыйлап жатып аялдарга көрүнүп, аларды өзүнүн элчилери кылды эле? Алар биринчи болуп кайра тирилген куткаруучу тууралуу жакшы кабар таратыш үчүн ал жана бүгүн дагы аялдын жакын досу. Аларга баардык турмуштагы муктаждыктарын чечүүдө жардам берүүгө даяр. Аялдар эңселеринде оор жүктөрүн анын бут алдына коюп, жана Ыйсанын жардамы менен күчкө ээ боло алышат. Аларды колдоп, жана аларга сергектик, чечкиндүүлүк эң кыйын сааттарында аларга даанышмандык берет. Оор төшүктөн жүдөгөн энелерге баардык кыйынчылыктарда жардам бере ала турган мындай досу бар экенин билүү чын эле кандай гана кубанычтуу жана таттуу. Эгерде энелер Ыйсага бат-бат келип, жана ага көбүрөөк ишенишсе, алардын жашоосу жеңилденет жана алардын жан дүйнөлөрүн тынчтык ээлейт. Силер Кудайдын жардамысыз өз балдарыңарды туура тарбиялай албайсыңар деген да сөз бар экен. Караңызчы, жада калса балдарды тарбиялоодо биз жаратканга муктажбыз. Ата-энелер балдарды тарбиялап аткандачы, Кудайдын көргөзмөлөрүнө таяна турган болсо, анда алар жогору жактан жардам алышат. Балдарды үйрөтүү менен алар өздөрүнө сабак алышат. Алардын балдары Кудайдын эркин түшүнүү аркылуу жеңиштерге жетишет. Ата-энелер өз балдарыңар үчүн кайраттуулук менен эмгектенип жатасыңарбы? Асмандагы атаңар силердин мээнетиңерди, силердин тырышчаагыңарды, кыраакылыгыңарды белгилеп жатат. Ал силердин сыйынууңарды угат. Өз балдарыңарды чыдамдуулук жана мээримдүүлүк менен кудуреттүү Кудай үчүн тарбиялагыла. Бүт аалам силердин ишиңерге көңүл буруп жатат. Кудуреттүү Кудай силер менен биригип, силердин тырышканыңардын ийгилигин сөзсүз түрдө баталап берет. Энелер, силер өз балдарыңарга жакшы кабардын чындыгын түшүндүрүүгө аракеттенгениңерди жана аларга Ыйсаны куткаруучу катары көргөзүп жатканыңарда, ар дайым периштелер силер менен. Кудуреттүү Кудай аталарга жана энелерге ырайым тартуулайт, анткени алар өз балдарына чындыгында дүйнөнүн үмүтү болгон Вифлеем деген наристе жөнүндөгү таң калыштуу окуя тууралуу айтып бериши керек.
Бул окуя Ыйса Машаяк тууралуу. Ата-энелер өтө зарыл эмгек аткарып жаткандыктан Кудайдан жардам сурашсын жана алар аны алышат. Эгерде ата-энелердин мүнөздөрү, кылык жоруктары жана көнүмүш адаттары, жакшы сапаттарын көргөзө албаса, эгерде алардын балалык жана өспүрүм курактарындагы алган тарбиялары мүнөздүн туура эмес өсүшүнө алып келген болсо, ошондо дагы алар көңүл чөгөрбөсү өтө зор мааниге ээ. Кайрылуучу Кудайдын күчү тукумдан бери келе жаткан же чогултуп алган туура эмес мүнөздү өзгөртө алат, анткени куткаруучунун багыты жогорулайт. Эгерде силер чакырык менен кайрылсаңар, Кудай силерге жооп берет. Ал айтат: менин сен үчүн эмне кылып беримди каалайсың? Аман жер менен ушунчалык байланышкан. Ар бир жан өз иштерин аткара алат. Теңир балдарды сүйөт жана ал балдарын жогорку чакырага түшүнүп, тарбиялоосун каалайт. Адамдын аракетисиз Кудайдын аракети, Кудай биринчи аракет кылбайт. Кудай биздин биринчи аракет кылып, андан жардам сурашыбызды күтөт. Кызык. Ал бизди бая мажбурлагысы келбейт, бирок биздин өз эркибиз менен бир нерсени жасашыбызды каалайт. Кудуреттүү Кудай өз күчү менен качан гана ата-энелер өздөрүнө берилген жоопкерчилигин сезгенде жана өз балдарын туура тарбиялоого аракеттенгенде гана ошондо да Кудай аракеттенет. Ал өз көз карандылыгын андан сезген, мээнеткеч, сыйынуу менен балдарын тарбиялаган ата-энелер менен бирге иштешет. Бир гана адамдык күч аракет силердин балдарыңарды асман үчүн жеткилең мүнөзгө ээ болууга мүмкүнчүлүк бере албайт, бирок Кудайдын жардамы менен өтө улуу жана ыйык иш аткарууга болот. Аталар жана энелер, урматтуу ата-энелер, өз өмүрүңөрдөгү эң негизги иш катары балдарыңардын мүнөзүн жеткилең кылганга, же болбосо оңдогонго, адамга Кудай менен биргелешкендеги жардам берүү мүмкүнчүлүгү канчалык болсо, ошолордун баардыгын тырышуу менен жеткирүүгө аракеттенгениңиз канчалык оор, бирок канчалык жакшы жана жемиштүү. Мурунку подкастта биз жүрөктү иштетүү жөнүндө, жүрөктүн эгин талаасы жөнүндө сөз кылдык элек. Ошондо дагы бул да маанилүү. Эгерде ата-эне менен баланын ортосунда жакшы, ишенимдүү, ачык мамиле болсо, анда бала ата-энеге ачылып бере алат, аны дос катары көрө алат жана ата-эненин ар бир айтылган сөзү дагы баланын жүрөгүнө себилет. Эгерде ортодо катаал мамиле болсо, эгер бала ата-энеден үлгү көрбөй жатса, бирок сен ушундай кыл деген андан талапты көрүп жатса, анда албетте бул ойлончу иш. Мындай учурда кыйын болуп калат, достор. Мындай учурда ата-эне эмне кылып жатат, балдар эмне кылып жатат, ортодо эмне деген байланыш бар, ортодо кандай конфликт болуп жатат, иши да болбой калышы мүмкүн. Ошондуктан биздин ар бир сөзүбүз, биздин ар бир аракетибиз иш жүзүнө ашышы үчүн жана биздин ар бир сөзүбүз таасирдүү болуш үчүн, биздин жакшы тарбиябыз ийгиликтүү болуш үчүн жана балдарыбыздын жан дүйнөсү Кудайдан коркоо тургандай болуп тарбияланыш үчүн биз, достор, Кудайдан гана жардам сурай алабыз жана балдарыбыз менен көбүрөөк убакыт өткөрүп, жакшы мамиле түзө алабыз. Саатыбыздын соңунда мен сиздерди дагы ушул каналга катталууга чакырам. Алкитап Чекит медиа сайтына дагы баш бакканды унутпаңыз. Ал жакта дагы сонун курстар, сонун маалыматтар бар сиздер үчүн. Жана ошону менен чогуу эле, достор, +1 301 760 60 70 сандары кызматта. Ал жака дагы өзүңүздүн оюңузду, сурооңузду, суранычтарыңыздын баардыгын тыпыйтып жазыңыздар. Ата-эне болуу оңой эмес. Ата-эне болуу бул чоң жоопкерчилик. Ата-эне баягы баланы менчиги катары ойлоп калат, меники деп. Жок, андай эмес. Бала убактылуу тарбиялап бериш үчүн ата-энеге берилди. Ошондуктан сиздин колуңуздагы бала бир атоло сиздики каалаганыңызды кылсаңыз болот дегендикке жатпайт. Сиз аны Кудай үчүн тарбиялап беришиңиз керек. Бул жактан баарыңыздарга биз жаратуучубуздун акылмандуулугун каалайбыз. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.